Assalamu алейкум, урматтуу Бага Өстүрүү Кыргызстан каналынын көрүүчүлөрү. Кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн биз сиздер менен KGB багы жөнүндө көрсөтүү даярдайбыз. Алдыбызда көрүнүп турган гилас Воловой 3 сортундагы KGB формасында өстүрүлүп жаткан баг. Өзбекстандык туугандар Воловой 3-дөн KGB багын өстүрүштөн баш тартып атышат. Анткени түз бутактан буларда мөмөнү аз тийүү мүмкүнчүлүгү бар. Бул менин өзүмдүн багым. 25 күндөн бери эми келдим. Сатып алдында турабыз. Мына ушул KGB формасында өстүрүп аткан багыбыздын гиласын көрсөтөйүн деп атам. Мынакей. Мөмө эч кандай сейрек эмес. Мынакей. Мына бутак ийилип жүзүм сыяктуу көтөрө албай ийип баштаган мынакей туугандар. Мына ушул баг KGB формасында өстүрүлүп жаткан багыбыздын мөмөсү. Мөмөсүнө келе турган болсок, мөмөсү жетиштүү чоң, экспортко жарай турган 30-32 калибрдагы чыга турган гиластар. Мынакей. Чаңдаштыруучусу Воловой 2, ошондой эле Наполеон. Мына гилас. Мына түз бутак болуш керек эле. Бирок ийилип баштап тур мынакей. Бул мөмөсү. Өтө сонун. KGB'нын эмнеси жакшы? Эң жакшысы бою пас, бою ашкыс 2 метр. Өтө бийик эмес. Мөмөсү чоң болот, калибрга өтө жарамдуу болот. Негизинен бул экспортко ылайыкташкан форма болуп эсептелет. Эч бир жеринде майда гилас таппайсың. Мынакей. Кандай чоң-чоң. Бул жер кайрак жерде, тамчылатып суугаруу менен суугарылат. Быйыл мотор күйүп 25 күндөн бери жалган айтпасам суу ичелек болчу. Бүгүн гана сууну жандырдык. Балким мындан чоң болуш деле мүмкүн эле, бирок майда болуп калдыго деп ойлосом, жок. Чындыгында мынакей. Баягы атакул айткан пай деген гилас мына ушул KGB'дан алса болот. Мына. Кайсыл жерден кааласак ошол жерден үзүп көрсөтөйүн. Тандабай туруп. Мынакей. Көрүнөбү сиздерге? Мынакей. Эч бир майда гилас түйбөйт экен. Демек, Кыргызстаныбызда KGB'дан сонун бактарды жаратсак болот. 1 гектар жерге 1000 түп гиласты баткырса болот. Бул албетте сиздин схема посадкага байланыштуу болот. Мына мөмөлөрү. Чындыгында жаш, бирок ошентсе дагы өтө сонун. Бул жер таштак ошондой тала, тоонун этеги, тоонун боору. Деңиз деңгээлден 1200 метр бийиктикте турат. KGB багы кыскача ушундай. KGB формасында Воловой 3-төн баг кыламын дей турган болсоңуздар, коркпостон кылсаңыздар болот. Мына эмес. Мынакей, мына өзү негизи түз бутак болуш керек да, мөмөсүн көтөрө албай мынтип ийилип атат. Мына ушул баг KGB'да жасалып аткан багыбыз. 4-жылы мөмөгө кое бергенбиз, быйыл 5-жылга карап кетип атат.
кээ бир чаңдаштыруучусу алыс деген жерлерде чындыгында сейрек болгон учуру бар. Бирок чаңдаштыруучусун кое турган болсо, демек сонун бакты кылса болот. Бул жерге эч кандай селитра же болбосо карбамид берген жокпуз, эч кандай биостимулятор да чачпадык. Болгону былтыркы жылы кык салганбыз. Мынакей. Туугандар, мына ушундай. Бул жер Баткен областына караштуу Кадамжай районунун Кызыл Булак деген айылы. KGB багы. Чымчыктар шаштырып атат экен. Кайсыл жерден болсо ошол жерден үзүп көрсөтсөк болот. Мынакей чөнтөгүмө топтоп атам. Бул чаңдаштыруучусу алысыраак. Бул мөмөс. Эгерде сиздерде дагы мына ушундай бак кылганга жарай турган жер болсо, гилас тегип бак кылсаңыздар болот. Моторду аласыздар, сууну чыгарасыздар, жерди тососуздар, анан бак кылсаңыздар болот. Атасы коргон, энеси суу. Бактын атасы коргон, энеси суу. Кыскача бак ушундай KGB формасында. Ар бир KGB'да 16дан 24ке чейин бутагы бар. Жандап өскөн бутактарын кое бергенбиз. Демек, ылдыйга караган ийилген бутактардан эмес, мына ушундай түз бутактардан дагы мөмө алса болот экен. Бизде азыр гиластын баасы 250 сомдон сатылып жатат. Бул кайсыл жака кетет? Бул гиластар Казакстан, Россия, ошондой эле Кытай. Азыр негизинен Кытайга тартып аткан мезгили. Кытай менен Кыргызстандын ортосунда келишим бар. Кытайга канча гилас өстүрсөк дагы алар ала турган. Демек, сапаттуу, чоң калибри мына ушундай көлөмдө болсо, демек биз Дубайдын базарына чейин ээлеп алсак болот. Бизден Кытайдан деле ашпайбызга дейм. Мына ошондой туугандар. Сиздер менен Багыстыруу Кыргызстан каналы болду. Тинч аман болуңуздар туугандар.